Индира Якутова 7 баланын жалгыз бой энеси 4 жылдан бери Баатыр эне намын ала албай келген. Муну 11 май күнү облус башчысы Мамыржан Рахимовдун Кызыл Кыя шаарынын эли менен болгон жолугушуусунда айткан. Тиешелүү кызматтар жарандын арызын карап чыгып, өлкө башчы Садыр Жапаровдун буйругу негизинде Индира Якутовага Баатыр эне намы берилди. Жакын аралыкта төш белги алары күтүлүүдө. Аны менен катар 3 баласына жөлөк пул чегерилди. Но это вопрос, когда губернатор приехал, снялся. Теперь мне дали ордер, ордер еще не дали, но звание дали по документам. Мага ушул мезгилге чейин Баатыр эне намы берилбей келген. Анткени балдарым Россияда болчу. Бир канча жолу документтерди чогулткам, бирок аягына чыкпай келген. Облус башчысы келгенде мен маселемди айтып кайрылдым эле. Дароо эле чечилди. Мындан тышкары 3 балама келерки айдан жөлөк пулда төлөнөрү айтылды. Жашоо шартым да жакшырды. Облус башчысы ушинтип жылына 2 рет келип турса, бизге окшогон карапайым элдин үнүн угуп турганы жакшы. У меня нашли спонсоры построить дом. Я зашла в вице-мэру нашему Джанишу, чтобы мне дали за вот этим муниципальную хотя бы землю, потому что у меня нашлись спонсоры построить мне дом, увидев мою проблему. Biz o'sha kun ila kelib bir bilan suylashganimizda bularni uchoti tundukdan chiqib qolgan. Undan keyin merda topshirmasi bilan bularga topshirma berildi. Shu yashayotgan jeriga sanaribga tundukka uchotga qo'yilib, o'sha kun ila 2026-yildan 1-iyuldan 3 balasiga 1200 so'mdan пособие chektalib berdim. Mizam chegindi. Баткен облусунун башчысынын Кызыл Кыя шаарындагы эли менен болгон жолугушуусунда жер маселеси көтөрүлгөн эле. Биз турган бул жер 3 гектар жер аянты мамлекеттик ипотекалык компаниянын карамагына өткөрүлүп берилген. Буюрса, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан көп кабаттуу үйлөрдүн курулуусу күтүлүүдө. Кезекке турган 2000ге жакын жаранга турак жай берилмекчи. Эл менен болгон жолугушууда Кызыл Кыя шаарындагы орчундуу маселелердин бири катары турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүү болгон. Калыкты турак жай менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү бийлик 3 гектар жер бөлүп, көп кабаттуу үйлөрдүн салынышын кабарлады. Муну менен турак жайга болгон муктаждык азаят дешет адистер. Мамлекеттик ипотекалык компанияга бүгүнкү күндө Кызыл Кыя шаардык мэриясы тарабынан жер тилкеси ажыратылып, документтери жиберилген. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич да тапшырма берип, азыркы күндө ошол ГИКтин үйлөрү курулуу астында турат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кызыл Кыя шаарында бүгүн 6000ден ашуун жаран жеке турак жай куруу үчүн кайрылып келип, азыр тизме дагы могу жакта илинип турат. Ар бир жаранга ошол жанагы өзүнүн тизмесин кайсы катарда турганын келип көрө алат. Бул баардык жарандарыбызга бирдей шарт түзүлгөн. Ал эми ГИКке тизмеге катталуу боюнча дагы күнүнө Кызыл Кыя шаарынын мэриясына жарандарыбыз келип, биздин адистер аларды түшүнбөгөн учурларында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо каттоо боюнча маалыматтарын берип, негизи ар бир жаран түндүктөн үйүндө отуруп эле толтурса болот, бирок көпчүлүк жарандар бизге келип бул жактан толтуруп атышат. Бүгүнкү күндө 2000ге жакын жаран азыркы күндө ошол мамлекеттик ипотекалык компанияга Кызыл Кыя шаарынан каттоого өттү. Шаар калкы көп чогулган көчөлөрүндө мыйзамсыз соода кылгандар тургундарга жана конокторго бир топ ыңгайсыздыктарды жараткан. Мындан улам башка жайга көчүрүү жана шарт түзүү жагы жолугушууда айтылып, маселени чечүү жагы каралды. Шаардык мэрия базар администрациясы жана сатуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, башка жайга көчүрүлдү. 2015-2016 жылдан бери мен сыртта места жок, иш жерде мен көчөдө, тротуарларда, бош жер месталарда, көчөлөрдө соода кылып жүрдүк, аябай кыйынчылыктар болду. Ал жака уруксат бербейт, азыр ушул күндөрдө законго да туура келбейт деп губернатор менен акимибиз чогулуп, сүйлөшүп, ушул жерде бизге места кылып беришти. Баарына чоң рахмат, Аллага шүгүр, азыр местабыз бар, көңүлүбүз ток, аябай жакшы болуп атат. Маркет кылсак болот, бул жакта деле аз-маз кыйынчылык болуп атат, конечно, эл көнүлүк. Элдер дин талабы аткарылды. Мэрия менен сүйлөштүк, рахмат мэрияга. Бир аз да болсо жеңилдик болду бизге. Эмне дегенде бизде места жок болчу, месталар бардыгыбызга берилди, жетиштүү. Соода болсо жакшы, кадимкидей жакшына болуп жатат. Өзүңөр көрүп турасыз. Губернатор менен болгон жолугушууга бардык. Ушул көп жылдан бери ушул муниципальный жерде соода сатып иштеп жүрдүк. Арыздарыбыз ишке ашты, Кудайга шүгүр. Азыркы бийликке рахмат. Соодагерлер үчүн 100 орун даярдалып, мөмө жемиш саткандар көчүрүлгөн. Базар айланасындагы калган башаламандыктар боюнча муниципалдык инспекция тиешелүү чараларды жүргүзүп жаткандыгын кошумчалады.
Белгиле кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде облус башчысы 11 майда эл менен жолугушуусун Кызыл Кыя шаарында баштаган. Жолугушууда айтылган көйгөйлөр боюнча тиешелүү тараптар иш алып барышууда. Алтынай Шабидинова, Абдрашид Саттаров,